Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан біле базары жоқ каналы. Бүгін 9 ноябрь 2023 жыл мен сіздерге район Арчабешіктен бір сатылушы үй көргізмекшімін. Бірінші жол барып жол түсіндірейін. Мен тұрған жер Южный магистраль жана Садыбақасов көшесінің кесілішінде тұрам. Ушул жерден түштікті қарай жүресіздер. Ушул Садыбақасов көшесінде сатылушы үй жайгашкан. Анан бұл жерден шаардын бурчусуна көптөгөн эле маршруттуу автобустар жүрөт экен туугандар. Бираз чыгышты карай жүрсөңүздөр Шералиев көчөсү, андан кийин Баха көчөсү, эми калган маалыматты барып үйгө жетип берейин. Южный магистральдын өйдө тарабында Садыбақасов көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туугандар. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Садыбақасов көчөсү 5-үй, Арча Бешик. Так, түштүк чегара мынакей бул жерден башталат. Бул жагында пультмен ачылып чыгылган дарбазасы, забор, калиткасы өзүнчө, кайра забор жана түндүк чегара бул жерге чейин болуп калат туугандар. Жол мынакей центральный жолдордун бири Садыбақасов көчөсүнүн жээгинде. Район мынакей кошуналар. Так, жакын жерде мектеп садиги, бул жакта бир балдар аянтчасы, жана мына бул жерде дагы бир мечит. Южный магистралдын жээгинде дагы мечит, медреселер дагы бар туугандар. Андан ары эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин сиздерге туугандар. Центральный канализация, природный газ, электроэнергиясы, суусу бар жана Арча Бешикти билесиздер туугандар, шаардын түштүк тарабында мына тоого жакыныраак абасы салыштырмалуу шаардын ортосунан көрө тазараак дешет көпчүлүк туугандар, жана жайында салкын. Эми кирип калган маалыматты сиздерге бир чекеден берейин. Мынакей бул калиткасы, бул жакта пультмен ачылып чалган дарбазасы туугандар. Жалпысына жерин аты 4 соток. Документтери боюнча кызыл китеп, паспорт, эксплуатация, кыскасы керектүү документтердин баары даяр бар экен туугандар. Бул мынакей үй 173 квадрат метр, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы утеплять этилген, тышкыдан мынакей табертин жасалган и утеплять этилген. Туугандар 13-түк материал менен утеплять этилиптир. Анан терезелер мынакей батыштарынан терезелер орнотулган, пятикамерный терезелер экен туугандар. Алды тарабы терраса и брусчаткалар, суу бул жактан дагы ички тарабына да чыгарылган. Бул жагында мына дарбазадан кирсеңиздер кенен бир 2 машина койгонго жайылды. Тарабы брусчатка түрүндө очокана, раковина, барбекю баары бар. Жана бул жакта отоплениянын котелу да жайгашкан, газовый котел. Үй теплый пол менен жылыйт, водяной теплый пол, газовый котел жылытат туугандар. Андан ары эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул жерге кире бериш террасасы, тепкичтери туугандар. Тепкичтери. Негизги кирүүчү эшиги мындай сапаттуудай көрүнөт туугандар, менен ушундай темирден эшик. Террасага кухнядан да кирип чыга аласыздар өзүнчө эшик менен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Бул жакта кошуна менен болгон аралыкта 1 метрден ашуураак аралык бар экен. Аралык таштаган. Эми сиздерге ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги, контрасада эшик орнотулган жана кире бериш прихожкасы кенен экен. Андан ары бул жакта холл. Бул холдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Бул холдун көрүнүшү. Батыш тарабынан чоң терезе, дуалдар итальянский обой. Так, софиттер. Өзүңүздүн вкусуңуздар менен люстра орнотуп алсаңыздар болот. Водяной теплый пол, ТВ зонасы, полдору ламинат. Андан ары оң тараптан бир чекеден маалыматты берип баштайм. Кире бериштен кийин сол тарапка бурсаңыздар, бул жерде кухня жайгашыптыр. Мынакей кухонный мебелдин жайы, вентиляциялар. Анан күзөтүү камералардын ордулары деле бар жана аны азыркыча заказ берилип, сиздер келгенче орнотуп деле койсо керек. Кыскасы күзөтүү камерасы дагы болот туугандар үйдүн. Так, андан ары
үй жаңа салынған туғандар. Жаңа салынған, ешкі бұға шейін жашай елек. И бұл жерде общий санузел. Вентиляция, шығыштан форточкасы, ракайнаның жайы, унитаздың жайы, жана душ ваннаның жайы. Ондан ары прихожкадан төзеле кірсеңіздер, бұл жақта зал жайғашқан. Так, шығыш тараптан терезе, көріп тұрғансадай ремонт, полдар ламинат, вентиляция, көріп тұрғансадай ремонт туғандар. Бұл зал. Так, андан ары бұл жерде бір спальный бөлме. Шығыш тарапынан терезе, полдар ламинат, көріп тұрғансадай ремонт туғандар. И бұл жағында алса, дағы бір мұндай бөлме, детский спальный бөлме қылсаңыздар деле болады. Түштік тараптан терезе орнатылған, көріп тұрғансадай ремонт, полдар ламинат. И андан ары бұл жақта мел ақырғы бөлме, родительский спальный екен туғандар. Родительский спальный, батыш тараптан қатардан терезелер, көріп тұрғансадай ремонт, полдар ламинат. Принес теплый пол. Жана бұл жерде родительский спальныйден өзінің душ жатқанасы бар туғандар. Так, андан ары қорғысынан шығып қалған маалыматты бір жекеден берейін. Туғандар, келу жолын түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туғандар. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Садыбакасов көчөсү, 5-үй, Арча бешик. Так, түштүк чегара, бул жерден башталат. Бул жагында пультмен ачылып чыгылган дарбазасы, забор, калиткасы өзүнчө, кайра забор жана түндүк чегара бул жерге чейин болуп калат тугандар. Жол центральный жолдордун бири Садыбакасов көчөсүнүн жээгинде. Район, кошуналар. Так, жакын жерде мектеп садиги, бул жакта бир балдар аянтчасы, жана мына бул жерде дагы бир мечит. Южный магистральдын жээгинде дагы мечит, медреселер дагы бар тугандар. Андан ары эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин сиздерге тугандар. Центральный канализация, природный газ, электроэнергиясы, суусу баары бар жана Арча бешти билесиздер тугандар, шаардын түштүк тарабында мына тоого жакыныраак, абасы салыштырмалуу, шаардын ортосунан көрө тазараак дешет көпчүлүк тугандар, жана жайында салкын. Эми кирип калган маалыматты сиздерге бир чекеден берейин. Мынакей бул калиткасы, бул жакта пультмен ачылып чалган дарбазасы тугандар. Жалпысына жерин 4 соток. Документтери боюнча кызыл китеп, паспорт, эксплуатация, кыскасы керектүү документтердин баары даяр бар экен тугандар. Бул мынакей үй 173 квадрат метр толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тартым утеплять этилген, анын тышкыра мынакей табиятин жасалган и утеплять этилген. Тугандар 13-түк материал менен утеплять этилиптир. Анан терезелер, мынакей батыш тарабынан терезелер орнотулган, пятикамерный терезелер экен тугандар. Алды тарабы терраса и брусчаткалар, суу бул жактан дагы ички тарабынан да чыгарылган. Бул жагында мына дарбазадан кирсеңиздер кенен бир 2-3 машина койгонго жай, алды тарабы брусчатка, төрүндө очокана, раковина, барбекю баары бар. Жана бул жакта отопленияның котелу да жайгашкан, газовый котел. Үй теплый пол менен жылыйт, водяной теплый пол, газовый котел жылытат тугандар. Андан ары эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул жер кире бериш террасасы, тепкичтери тугандар. Тепкичтери. Негизги кирүүчү эшиги мындай сапаттуудай көрүнөт тугандар, ушундай темирден эшик. Терраса, террасага кухнядан да кирип чыга аласыздар өзүнчө эшик менен тугандар. Так, дагы эмне маалымат? Бул жакта кошуна менен болгон аралыкта 1 метрден ашуунураак аралык бар экен.
аралатыштаган. Сіздерге кичке тарабынан көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрсөңүздөр эшик орнотулган жана кире бериш прихожкасы кенен экен. Андан ары бул жакта холл. Бул холдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Бул холдун көрүнүшү. Батыш тарабынан чоң терезе, дуалдар итальянский обой. Так. Софиттер. Өзүңүздүн вкусуңуздар менен люстра орнотуп алсаңыздар болот. Водяной теплый пол, ТВ зонасы, полдору ламинат и андан ары оң тараптан бир шекеден маалыматты берип баштайм. Кире бериштен кийин сол тарапка бурсаңыздар, бул жерде кухня жайгашыптыр. Кухонный мебелдин жайы, вентиляциялар. Анан күзөтүү камераларынын ортолары деле бар жана аны азыр заказ берилип, сиздер келгенче орнотуп деле койсо керек. Кыскасы күзөтүү камерасы дагы болот туугандар үйдүн. Так, андан ары үй жаңы салынган туугандар. Жаңы салынган, эч ким буга чейин жашай элек. Так. И бул жерде общий санузел. Окей. Вентиляция, чыгыштан форточкасы, раковинанын жайы, жакта унитаздын жайы жана душ ваннанын жайы. Так, андан ары прихожкадан түз эле кирсеңиздер, бул жакта зал жайгашкан. Окей. Так. Чыгыш тараптан терезе. Көрүп тургансыздай ремонт, полдор ламинат, вентиляция. Көрүп тургансыздай ремонт туугандар. Бул зал. Так, андан ары бул жерде бир спальный бөлмө. Чыгыш тарабынан терезе, полдор ламинат, көрүп тургансыздай ремонт туугандар. И бул жагында алса дагы бир мондай бөлмө, детский спальный бөлмө кылсаңыздар деле болот. Түштүк тараптан терезе орнотулган, көрүп тургансыздай ремонт, полдор ламинат. И андан ары бул жакта эле акыркы бөлмө родительский спальня экен туугандар. Родительский спальня, батыш тараптан катардан терезелер, көрүп тургансыздай ремонт, полдор ламинат. Кухня теплый пол. Жана бул жерде родительский спальняден өзүнүн душ жатканасы бар туугандар. Так, андан ары эми короосун ачып калган маалыматты бир жекеден берейин. Мен Кайрылуу Салтовдун короосундамын туугандар. Андан ары эми сиздерге бул жакты көргөзөйүн туугандар. Жана айткандай, мынакей экенен машина койгонго жайы. Так, фундаменттарыбыз мондай таштар менен жасалган. Очокхана, 2 очок, бир барбекю, мынакей, раковина жана мондай бош жер. Мен оюмча доска коюп эт туурайсыздар, ушундай кылсаңыздар деле болгодай жер экен. Кыскасы могу жери бош жери. Бул жакта мындай бир помещение жакан склад кыласыздарбы же башка максат эшлетесиздер, ушундай бош помещениясы. И бул тарапта бул жерде подвал. Так, отоплениянын газовый котел ушул жакта орнотулган туугандар. Мынакей мондай газовый котел. Жана ушунча бош жер. Так, дагы эмне маалыматы? Бул үйдүн баасы $185,000 сурап ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерини экранга жана описанияга эсептел деп калтырам. Азон кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.